26-июнга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш өлкөдө электрондук чылымга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. 26-июнда парламент депутаттары өлкөгө электрондук тамеки ташып келгендерге, саткандарга жана аны колдонгондорго айып салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык белгиленген жерден тышкары электрондук чылым жана вейп чеккендер 10 000 сом айыпка жыгылат. Бир нече депутат коррупциялык тобокелдиктер бар экенин айтып, айыптын өлчөмүн азайттууну сунушташты. Бирок сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле электрондук тамеки саткан жеке жактарга 50 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул каралган. Электрондук чылым ташып келгендерге 150 000ден 200 000 сомго чейин айып пул салуу же 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы колдонулат. Долбоорду демилгелегендер мыйзамдын максаты жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун жана бакубатчылыгын камсыздоо экенин айтышууда. Болочок күйөө бала ойлонсо деле болмок. Президент Жапаров карындашынын социалдык тармактарда тараган видеосу боюнча үн катты. Садыр Жапаров карындашы Лаззат Нуркожоеванын социалдык тармактагы болочок жолдошу тик учак менен келип колун сураган видеосу боюнча 26-июнда Кабар агенттигине комментарий берип, элден кечирим сурады. Өлкө жетекчилигинин жакындары башкаларга үлгү болушу керек, ысырапкорчулукту токтотолу деп какша белек жатам. Эң жок дегенде болочок күйөө бала деле ушул демилгемди колдоп ойлонсо деле болмок. Президенттин жакыны болгон атса, элдин сынына кабылбайын, президенттин да сынга кабылбайын деши керек эле, деди өлкө башчы. Аны менен катар президент ӨКМге алып берген тик учактарды мамлекеттин ишине керектөө мезгилинен сырткары коммерциялык багытта иштеткенге уруксат берилгенин кошумчалады. Анын айтымында ижарага берүүдөн түшкөн ар бир тыйын мамлекетке түшүп, кийинки жаңы тик учактарды сатып алууга топтолот. Жапаров жакындары, туугандары жеке жашоосун коомчулукка жарыялоодо аны менен кеңеше турганын, аларга жогорку мамлекеттик кызматтын эске алып талаптарды коерун айтты. Мурдагылардын катасын кайталабайлы, мамлекеттик иштерге кийлигишпегиле деп дайым эскертип келем. Кийлигиштирбейм. Баягы элибиздеги гүлгөнгө гүлө жетем деген сөздөн калети жок экен. Мурда башкаларды сындап койчу элем, эми өз башыма келип отурат. Ал эми акыл эс токтотор элек карындашым үчүн элден кечирим сурайм, деди өлкө башчы. Лаззат Нуркожоева азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Нуркожоева 24-июнда болочок жолдошу тик учак менен келип колун сураган видеосу социалдык тармакта бөлүшкөн болчу. Видео соц тармак колдонуучуларынын арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Себеби президент өзү ысырапкорчулукка жол бербестигин бир нече жолу айткан. Президент Мелис Турганбаевди экология министри кызматынан алды. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчысы 26-июнда кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан Турганбаев башка ишке өтүп жатканын билдиришти. Буга чейин 24 KG өздүк булагына таянып Турганбаев улуттук банктын жетекчилигине сунушталышы мүмкүн экенин жазган. Турганбаев 2023 жылдын март айынын аягында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп дайындалган. Балыкчыда 24 миллион 700 000 сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Балыкчыдагы айланма жолдун жанындагы 2,7 гектар жер тилкеси мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Ошондуктан прокуратура сотко доо арыз менен кайрылган. Жыйынтыгында жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Анын базар баасы 24 миллион 750 000 сомго бааланууда. Шахнази Айбекова самбо боюнча эл аралык мелдеште күмүш медаль жеңди. 26-июнда Саханын Якутск шаарында өтүп жаткан Азия балдары 2024 эл аралык спорт оюндарында кыргызстандык Шахнази Айбекова самбо боюнча күмүш медаль утту. Спорт департаментинин маалыматына ылайык, ал 41 кг салмакта күч сынашты. Алгач монголиялык атаңдашын утуп, жарым финалда якутиялык спортчуну 4-0 эсебинде жеңди. Финалда өзбекстандык атаңдашына 2-0 эсебинде жеңилди. Азия балдары спорт оюндарына 25 өлкөдөн барган 3000ден ашык катышуучу спорттун 24 түрүнөн күч сынашууда. Кыргызстандан самбо боюнча 9 спортчу барган. 26-июнда башталган мелдеш 7-июлда аяктайт.